Саламатсыңар балдар. Информатика сабагынан 8 класстар үчүн 4 чейректин материалдарын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү өтүүчү темабыз информацияны берүүнүн протоколдору. Бүгүнкү сабагыбызды баштаардан мурда силердин маанайыңар дайыма ушундай ачык болуп турушун каалайт элем. Биз сабагыбызды баштаардан мурда өтүлгөн теманы кайталап алсак. Биз өткөн сабакта домен системасынын аталыштары деген теманы өткөнбүз. Анда эмесе, биринчи суроо: домен деген эмне? Экинчи суроо: домен кандай деңгээлдерден турат? Үчүнчү суроо: кандай домендерди билесиңер? Кийинки суроо: хостинг дегенди кандай түшүнөсүңөр? Биздин бүгүнкү өтүүчү темабыз информацияны берүүнүн протоколдору. Алгач протокол деген түшүнүккө кайрыла кетели. Протокол бул берүү, кабыл алуу, жарыяны жөнгө салуучу эрежелердин жыйындысы. Протокол маалымат берүү үчүн иш бөлүмдөрүнүн жүрүм-турумун аныктаган типтүү, ошол эле деңгээлде жайгашкан иш блоктордун өз ара эрежелердин жыйындысы катары аныкталган. Протокол бир же бир нече программалардын тобу тарабынан жүзөгө ашырылат. Бул кабарларды, маалыматтарды, элемент аттарын башкаруу иштери жана статусунун синтаксисин сүрөттөйт. Информацияны берүүнүн протоколдорун төмөндөгүчө элестетсек болот. Биринчи компьютер экинчи компьютер менен ийгиликтүү пикир алышуусу үчүн алар бирдей эрежеде жана бир тилде пикир алышуусу керек. Алар компьютердик тармакта информацияны берүүнүн протоколдору болуп эсептелинет жана төмөнкүлөрдү аныкташат. Кандай берилиштер жиберилет, ким жана кандай аракет кылыш керек, келип жаткан маалыматты кантип иштетүү керек жана башка суроолор. Протокол ар кандай программалар менен маалыматтарды алмашууну аныктаган келишимдердин жыйындысы болуп саналат. Негизги протокол. Глобалдуу тармакка зарыл болгон протоколдорду иштеп чыгуу үчүн адамзаттын мыкты акылдары иштеген. Алардын бири Винтон Герф болгон. Бул 1972 жылы анын жетекчилиги астында иштеп чыккан топ TCP протоколу, IP интернет протоколу аттуу протоколдорду иштеп чыгышкан. Бул протоколду иштеп чыгуу боюнча эксперимент АКШнын коргоо министрлиги тарабынан өткөрүлгөн. ARPANET деген наамга ээ болгон. Тармактык протоколдорду иштеп чыгуунун негизги максаты аны жөнөкөй деп, ар кандай тармактык чөйрө менен иш алып баруу, ошондой эле жеткирүү, маалымат алуу үчүн жолду тандоодо ийкемдүүлүккө ээ болду. Протоколдордун төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Транспорттук протоколу. Компьютер ортосундагы маалымат берилишин көзөмөлдөйт. Багыттама протоколу. IP интернет протокол айкын маалыматтарды берет, чечүүчү маалыматтарды иштеп чыгат. Бул көздөгөн мыкты жолун дарегин аныктайт. Тармактык дарегин колдоо протоколу. Домен аттарынын системасы бул уникалдуу компьютер дарегине аныктама берет. Колдонмо серверс протоколдору. FTP берилиштерди жиберүү протоколдору, HTTP гипершилтеме жиберүү протоколу. Шлюз протоколу. Бул маалыматтарды иштеп чыгуу үчүн тармак аркылуу өткөрүүгө жардам берет. Пост офис протоколу. POP почта алуу протоколу. SMTP почта жиберүү протоколу. Бул электрондук почта аркылуу кабарларды жөнөтүү үчүн колдонулат. Эми протоколдордун ар бирине кайрылып өтөлү. TCP/IP 2 катмардан турат.
TCP/IP протоколунун негизинде интернет жүзөгө ашырылат. Бул протокол тармактык подсистемалар интернет жана алардын тийиштүү протоколдор менен ар түрдүү болушун камсыз кылат. TCP протоколу тармакта маалыматтарды ишенимдүү өткөрүп берүүнү камсыз кылган транспорттук протокол болуп саналат. Ал эми IP протоколу бүт тармагын чечүү үчүн жооптуу бир протоколдун дареги. IP протоколун пайдалануу аркылуу тармактын ар бир компьютерде анын уникалдуу дареги бар. Ушул кайрылууларды кароо үчүн жана маалыматтарды берүү көбүн эсе интернет даректери колдонулган бир гана OSI белгилер IP дарек болуп саналат. POP протоколу — бул электрондук каттарды алууга мүмкүн болгон протокол. Программа электрондук почта кардары мезгил менен почта текшерет жана жергиликтүү өз алдынча отуруп билдирүүлөрдү жүктөйт. POP протоколу аркылуу маалымат кызматтарын пайдалануу менен иштөө, аны колдонуу үчүн алгач электрондук почта кутусунда болушу керек. Ал юридикалык тармагында интернет кызмат көрсөтүүчүлөрдүн ошондой эле ар кандай акысыз почта катталышы мүмкүн. Эми кирүүчү почта аты же сервер IP дарегин билип алышыбыз керек. Мисалы, POP-Z популярдуу акысыз электрондук почта системалары тейлөөчүлөрүнүн аттары: POP-Checkit Rambler Checkit.ru, Mail-Checkit Chat Checkit.ru, POP-Checkit Mail Checkit.ru, POP-Checkit Yandex Checkit.ru. SMTP протоколу — бул электрондук каттарды жиберүүгө мүмкүн болгон протокол. Ошентип POP жана SMTP протоколдору аркылуу почтада каттарды жөнөтүү жана кабыл алууну ишке ашырабыз. Бул протокол биринчи жолу 1982 жылы, андан кийин элдик кардарлардын арыздары боюнча көбөйтүлүп, Unix көчүрүү программасы тарабынан колдонулганы жарыяланган. SMTP протоколунун биринчи кардары SendMail болуп калды. Бүгүнкү күндө ал стандарттык почта протоколу болуп саналат. Мунун баары электрондук почта программалар жана кызматтар тарабынан колдонулат. HTTP протоколу — бул протоколдун жардамы менен интернеттеги веб баракчаларды кароого болот. HTML веб баракчаларын түзүү үчүн негизги тил болуп саналат. Ошентип, айтылган протокол веб тейлөөчүлөр үчүн колдонулат. Демек, интернеттин жүрүшү үчүн колдонгон браузерлердин HTTP кардарлары болуп саналат. FTP протоколу — бул компьютерден компьютерге файлдарды жөнөтүү үчүн атайын протокол. Протоколдордун өз ара байланышын төмөндөчө элестетсек болот. IP жана интернет протоколунун өнүгүүсү 1960 жана 2000 жылдар аралыгы. Көрүнүп тургандай эле бир топ айырмачылыктар бар. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктай кетсек, интернет стандарттары эки ролду ойнойт. Бир жагынан алар иштеп арыздарын жана бөлүштүрүлгөн системаларын курууга боло турган курулуш материалы болуп саналат. Экинчи жагынан интернет стандарттары башка өндүрүүчүлөр тарабынан курулган компоненттеринин ортосундагы байланышты камсыздашат. Бул ар түрдүү системалар, дүйнөлүк бирикмелер үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Анда эмесе силерге өз алдынча тапшырма. Протокол деген эмне? Глобалдуу протоколдорду ким ойлоп тапкан? Протоколдордун кандай түрлөрүн билесиңер? Кийинки сабакта дептерлериңерге жазып, жооп айтасыңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин сак саламатта тургула.